Салам биздин сүйүктүү досторубуз, катталуучуларыбыз, Саламат Тайм подкасты башталды. Кыска 10 мүнөт ичинде сиздерге керектүү маалыматтардын баарын айтып беребиз деп кепилдик берем. Аты жөнүм болсо Айнура Минасарова. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз физиотерапевт, реабилитолог Сурмакан Ат Токуровна. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурмакан эже, келиңиз анда биздин катталуучуларыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу подписчиктер, өзүнүн ден соолугун сүйгөн, өзүн сүйгөн биздин кыргызстандыктар. Чоң рахмат. Убакыт бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Бизди ушул сонун өзүңүздөрдүн кичи залыңыздарга чакырганыңыздарга рахмат. Бүгүн болсо биз мурунку подкасттарда негизи грыжа эмнеден пайда болот, грыжанын түрлөрү жөнүндө сөз кылып бербедиңизби? Эми бүгүн конкреттүү түрдө баягы диагноз койгонуң бул 90% айыгың дейт. Андан кийинкиси дарылоо эмес, ушул дарылоо жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Кайсы учурда грыжаны кандай кылып дарылаш керек? МРТ сиз керек деп айта кеткенсиз. Келиңиз анда башынан айтып берсеңиз бир аз. Бул грыжаны диагноз коюш үчүн магнитно-резонансный томография өтүш керек да, МРТ. Ошол гана диагноз кое алат биринчиден. Экинчиден анын канча миллиметр, кандай жайгашкан, нервти канчалык кыскан, ошолордун баардыгы боюнча бизге толук маалымат бере алат. МРТ колубузга тийди. Анан муякта кастопроф бар дейт, тим эле бат эле грыжаны айыктырып коет экен деп туруп анан апаларыбыз балдарын көтөрүп алып жөнөшөт эмеспи? Бул туурабы же туура эмеспи? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми кастопрофка барганда ушул аяктан кайра баягы келишет, баары бир айыкпайчы, анан айтышат, менин бел омурткамда экөө чыгып кетиптир да, ошону кастопроф момунтип ордуна коюп койбодубу деп. Анан өзүңүздөр ойлосоңуздар, омуртканы көрүп эле, жеп эле жүрөсүңөр, ортосунда жүлүн кетет. Ал жүлүн деген миңдеген нерв жипчелери чыгат, биздин органдарды иннервация кыла турганчы. Ал жүлүн барып туруп биздин баш мээ менен бириккен. Анан ушул омуртка кичине жылып кеткен болсо, чыгып кеткен болсо, ал ушунчалык боль берет, оору берет. Даже болевой шок болот да. Жылып кетиши, чыгып кетиши мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Баягы эми травма алганда, конечно, жылат. Ал убакта биз ошон үчүн жанагы постельный режим кылып катырып жаткызып коет, ошонун баары бүтүш үчүнчү травма алганда. Болгону нерв кыпчылып калат. Анан кастопрофка барып, алы жулкулдатып, бери жулкулдаткандын кереги жок. Себеби дегенде возраст менен сөөк жумшарат. Витаминдер жетишпейт, витамин Д жетишпейт, сөөк борпоң боло баштайт да. Ушундай бир эме болгон. Айылга барып, анан баягы элдик дарыгер экен, көрүп атыптыр, шумдук экен, укмуш экен десе, бүт айыл 100% кемпири, бала чакасы бар, баары көрүнө берет да. Көрүнүп эле анан кийин баягы алар деген МРТ өтүп кел, анализ тапшыр деп ары бери жөнөтпөгөндүктөн аларга элге жагымдуураак да, ошол эле жерден кармап, бутун колун түздөп койдум, чыккан эмеңди оңдоп койдум десе, психологиялык дагы жардам болот да. Анан ушу бир апабызды кадимкидей эле баягы возраст менен айтып атпаймынбы, эңкейип калат го, ошондо белиндеги омуртка чыгып кетиптир деп кадимки эле балта менен чапкылаган да. Чапкылап, ал омуртканын половинасын сындырып коюптур. Ал сынып кийинки омурткага кирип кеткен, мындай болупчу. Ал мен рентген томографиясын көрүп, чоңудай сактаганда дагы катуу нервтерди кысылган эмес да. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар ошо кастопрофка дагы карап, байкап барыш керек да. Биздин мисалы өзүнүн тубаса мындай таланты бар кастопрофтар болот, жок деп айта албайм. Ошондо дагы бара турган кастопрофка, анан ошондо гана барыш керек да. Эми дарыгер бизде жетиштүү да, кыргызстандыкта, айылдарыбызда деле, борборубузда томография жетиштүү. Биз элдик дарыгер эмес, кадимки эле билимдүү дарыгерлерден дарылана алсак болот. Диагноз койдурабыз. Андан кийин ал режим берет, кеңештерин берет, уколдары жазат. Лечениясы экиге бөлүнөт. Хирургиялык, анан консервативдүү депчи. Хирургия болгондо такыр аябай нервти кысып, мисалы эки буту баспай, буттардын эти качып, катуу кысылып калган болсо, аны срочном порядке операция кылып алып койбосо, уже буту иштен чыгып калат да. Нерв совсем курап калат. Ошого жеткизбей операция кылыш керек. Баардыгы эле операция кылгысы келбейт да.
анан баардыгы отказ берет. Коркутпаска коркот. Анан консервативный лечениянын түрлөрү бар. Ага физиотерапия, баягы нервди кысып калгандан кийин ошонун айланасы дагы сезгенип калат да. Воспаление болуп, отек болуп, нерв огуш бетер кысылып калат. Ошонун үстүнө эгерде физиотерапия жасай турган болсок, ошонун сезгенгени кетет, отек кетет, кичине болсо дагы нерв бошойт да. Массаж, укалоо жолдору бар. Андан сырткары лечебная физкультура деп коебуз, дарылоо упражнениялар. Ошол жанагы позвоночникти кармап тура турган, омуртканы кармап тура турган байламталарыбыз бар, булчуңдарыбыз бар. Ошолорду күчтөндүрүп тиги эмени омуртканы бекем кармап тургандай, стабилдүү кармап тура тургандай кылып, биз булчуңдарыбызды күчтөндүрүшүбүз керек. Ал үчүн бизге упражнение көнүгүү керек. Ал көнүгүүнү дагы туура кандай көнүгүүлөр туура жасаш керек, канча жолу жасаш керек, ошонун баарын биздин специалисттер түшүндүрүп берет. Сурмак канаттуу курун, ошол жерден мен мануалисттер жөнүндө сурагым келип атат да. Баягы мануальная терапия деген бар го. Бул грыжага канчалык жардам берет же бербейби? Жардам берет, жардам бербейт деп айта албайм. Жакшы болгондорду көрүп эле жүрөбүз. Бул мануальный деген сөз керип чоет да. Баягы позвоночниктин дагы булчуңдардын дагы чел кабыктары бар да, ошолор жабышып калат. Ошону керип чоюу менен түздөйт да. Анан азыр ушунчалык мануальный терапевттер көп, билими бары дагы, жогу дагы. Ошонусуна карап анан кайрылсаңыздар. Биз азыр белдеги грыжа жөнүндө сөз кылып атабыз да, ушул эле сиз айткан дарылоо ыкмалары моюнда деле, көкүрөктө деле кездешсе окшош болот да. Эмнеси? Ошондо деле операция жолу болушу мүмкүн, же консервативный лечение болушу мүмкүн, мында дагы. Көбүнчө баягы бул жерим чыгып калыптыр, дөңкөйүп калыптыр, сөгүү деп туруп анан мынтип протирать этип деп коет го, кыргызча сүртүп, анан жылытуучу маздарды сүйкөп коюшат го. Бул грыжа учурунда коркунучтуу, коркунучтуу эмеспи? Грыжа учурунда ысытпаш керек дейт, но өтө жогорку температурада ысытпаш керек. Негизи элечи. Анан эми согревающий мазь шыбаганда баягы сезгенип калган воспаленияны, нервдин айланасындагы сезгенге нерселерди кетиргенге жардам берет. Ал согревающий мазьдар андай деле ысытып жибербейт, анын коркунучу жок. Сөөк борпоң боло баштайт убакыттын өтүшү менен деп кетпедиңизби? Демек, бул биздин организмде эмне жетишпей баштайт? Кайсы витамин ичишибиз керек? Эми возраст менен андан кийин мынау ковид болбодубу? Ошондон кийин биздин организмде көп микроэлементтер жок болуп атат. Эң башкысы сөөктү бекем кармап тура турган кальций, фосфор, анан витамин D. Мындайча айтканда, эмне үчүн киши эңкейип калат, сөөк кичирейет, ичиндеги микроэлементтер азаят. Ошону жанагы БАДаларга каршы болуп атышат, бирок мен кальцийди, витамин Dны, фосфорду, ушундай минерал микроэлементтерди дарыгердин кеңеши менен маал менен ичип туруш керек дагы, сөөктү укреплять этиш керек. Экинчиси көнүгүүлөрдү жасаш керек. Үчүнчүсү ашык салмак болсо аны азайтып, позвоночникке келген нагрузканы азайтышыбыз керек. Төртүнчүдөн витаминдүү тамактарды жешибиз керек. Чоң рахмат. Биз болсо кийинки подкастта кандай көнүгүү жасаш керек, мына ошол жөнүндө Сурмак канаттуу курумна сөз кылып берет, ошондуктан алыстабаңыздар. Ал эми ар бир угарманыбызга, деги эле жалпы кыргызстандыктарга, көрөрмандарыбызга биз бекем ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар, өзүңүздөрдү караңыздар, өзүңүздөрдү сактаңыздар. Анткени ден соолук бул биринчи байлык.